Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Казакстандын Кыргызстандагы жаңы дайындалган элчиси Рапил Жошубаевди кабыл алды. Эки тарап саясий, соода-экономикалык, маданий-гуманитардык чек-ара чөйрөсүндөгү кыргыз-казак мамилесинин учурдагы жана актуалдуу маселелерин кеңири талкуулашты. Мамлекет башчыларынын ортосундагы жетишилген макулдашууларды ишке ашыруунун жүрүшү, эл аралык уюмдардын жана аймактык биримдиктердин алкагында өз ара аракеттенүү маселелери боюнча пикир алмашышты. Казакбаев азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо, коронавирус пандемиясынын жайылышына каршы күрөшүү үчүн көрсөтүлгөн гуманитардык жардам үчүн ыраазычылык билдирди. Бул багытта Казакстандын элчиси казак тарап быйылкы жылы 1000 тонна күздүк буудайдын түшүмдүү үрөөнүн гранттык жардам катары берүү маселесин каралып жаткандыгын маалымдады. Соода-экономикалык жана инвестициялык кызматташуу боюнча тараптар ишкер кеңешти активдештирүү, айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн ыңгайлуулугу үчүн чек ара аймактарында биргелешкен соода логистикалык борборлорду түзүүнү тездетүү, ошондой эле товарлардын транзити боюнча пикир алмашышты.